Жеңишбек Токторбаев кызматтан кетти. Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри кызматынан өз каалоосу менен кетти. Акыркы күндөрү анын отставкасы тууралуу маалыматтар тараган, бирок 17 февралда президенттик администрация жана мэрия бул кабарды четке каккан болчу. Токторбаев 2025 жылдын 23 январынан бери мэр кызматын аркалап келген. Буга чейин ал 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп, Ата журт Кыргызстан фракциясынан шайланган. Ташиев менен 75 адамдын катында аты аталган айрымдардын сүрөтү тарады. Интернет желесине УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин кезексиз шайлоону өткөрүү боюнча бийликке кат жолдогон 75 адамдын айрым аксакалдары менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Ал жактан Ички иштер министрлиги жакында эле кармаган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмиль Узакбаевди, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашевди көрүүгө болот. Алардын катарын Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев да толуктайт. Сүрөт ким тарабынан жана качан тартылганы белгисиз. Эске салсак, 9 февралда мурдагы саясатчылар, мурдагы депутаттар жана коомдук ишмерлерден турган 75 адам Садыр Жапаровго жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, быйыл президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырышкан. Андан соң өлкө башчысы Конституциялык сотко кайрылды. Суд Жапаров кайрылуусунда президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча баш мыйзамдын жоолорун чечмелөөнү суранганын белгиледи. Буга убада өлкө башчы сунуштама боюнча түшүндүрмө берген. Бул арада Ички иштер министрлиги аталган топтун адамдары суракка алынып, 5 жаран кармалганын билдирди. Аларга 3 берени боюнча кылмыш иши козголуп, 10 апрелге чейин камакка алынды. Парламенттин төрагасынан көп нерсе көз каранды, урматтуу коллегалар. Анткени ар кандай ойлор, пикирлер бар. Ошол болгон окуя боюнча да 75 адамдын кайрылуусу боюнча дагы ал нерсени ушул парламентке киргизбей койсо бул маселе болмок эмес. Анткени мыйзам менен иштегенде гана адилеттүүлүк орун алат. Парламент президенттин мөөнөтүн аныктай турган конституциянын нормаларынын беренелерин талкуулай турган орган эмес. Туура чечмелөп бериши мүмкүн. Бирок ага чейин ушул маселени ушул интрига жаратпастан, талаш тартыш жаратпастан жана биздин бул жерде отурган коллегаларды ыңгай сабалга калтырбастан Конституциялык сотко берсе, бүгүнкүдөй болуп эле чачынакай чечилмек. Ол УКМКнын азыр мына көптөгөн кызматкерлери кармалып жатат. Ушул балдар частный аудиторлорду нанимать этип алып, ишкерлерди өз билгениндей текшерип, анан частный аудиттин эмеси менен бул рекомендательный характерге кетет. Аны сиздер туура билесиздер. Государственный аудит гана туура нерсени чечет. Счетный палатаныкы же госэкспертиза. Анан ушунун эмесинде ушунча акчаны силер мамлекетке зыян кылып атасыңар деп коркутуп, бүркүтүп, ишкерлерди талап тоноп дегендей мамлекетке кустуруп, ушул темаларды Кудай буйрса сиздерди токтотуп бересиздер деген ишкерлердин өтүнүчүн мен сиздерге айтып коеюн деп. Мына УКМК, как в фильмах ужасов, все действительно дрожали. Не дай бог ГКМБ завтра придет. По любому вопросу на самом деле дрожали. Где-то это было правильно, ну а где-то это было чересчур. И вот хотелось бы просто узнать, что дальше будет, вот какие реформы будут. Ошону уксак жакшы болот эле да. Мүмкүн сиз пресс-конференция кыласызбы, же азыр жооп бересизби? Жакшы болот эле. Эми себеби ушундай суроолор болуп атат да. Мен өткөндө бир маселени көтөрдүм эле. Кайрылуу кылалы. Президент менен Камчыбек Ташиевди ынтымак алып келели. Биз ушул жерде ынтымак алып келүүчү органбыз дедим эле. Мен өзүмдүн максатыма жеттим. Себеби президент жолукту. Элге кандай жолугушу болгонун, эмне жөнүндө ачык маалыматты бергендиги абдан жакшы болду. Мен президентке да ыраазычылык билдирем. Ушуну айтып коеюн дегем. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар,
жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.